2024 ысык көл район үчүн абдан ийгиликтүү жылдардан болду. Бул жылда район аймагына тартылган инвестициянын көлөмү 1 миллиард сомдон ашты. Мында ири инвестициялык долбоорлор калктын жашоо шартын жакшыртууга, жаңы жумуш орундарын түзүүгө өбөлгө гана болот. 2024 жылы ысык көл районуна тартылган инвестициянын көлөмү 1 миллиард 300 миллион сомду түздү. Район боюнча жаңы курулган мектептердин жалпы саны 4, бала бакчалардын саны 5, спорт аянтчылар, парктардын жана башка объектлердин жалпы саны 10, ФАП жана башка медициналык жайлардын саны 5, капиталдык оңдоодон өткөн социалдык объектлердин саны 15, райондогу 2 айылда таза суу программасы ишке ашууда. Жалпы район аймагындагы 25 чакырым ички жолдор толук оңдоп түзөөдөн өткөрүлдү. 2024 жылы район аймагындагы айылдарда аткарылган иштер боюнча айта кетсек, Турайгыр жана Саргамыш айылдарындагы 2 мектеп, 1 матаният үйү капиталдык ремонттон өтүүдө. Чырпыкты, Тамчы айылдарында бала бакчалардагы толук оңдоп түзөөдөн өтүп жатат. Айыл аймакта жайгашкан эс алуу жайлары болсо, Тамчы айылында баардык шарты бар спорт комплексин салып беришүүдө. Капиталдык ремонтко 23 миллион каралган. Бул мектепке ушул 40 жылдан бери салынгандан бери капиталдык ремонт жүргөн эмес. Андан кийин ушул капиталдык ремонтко кирип, мектепте азыр 538 бала окуйт. Ремонт 3-чү этаждан баштадык. Себеби дегенде окуу процессин үзгүлтүккө учурашпаш үчүн 1-2 этажда балдар окуп атат. Иштерин жаап коюп, анан кийин 3-чү этаж жасалып жатат. Бала бакчаларды айта кетсек, Чырпык айылында Нур бала бакчасынын сырткы фасады жасалды жана ички жылытуу системасы алмаштырылды. Анан Тамчы мектеп гимназиясынын жергиликтүү бюджеттин эсебинен 2 миллион 400 миңге ички жылытуу системасы толук алмаштырылып, бүгүнкү күндө ишке берилди. Бул аймактагы эң чоң долбоор болсо күн электр станциясынын курулушу болууда. Станцияга керектүү жабдыктардын баары келип түштү. Кийинки жылы толук орнотуу иштери башталат. Ал эми Шайбек ата айыл өкмөтүнө болсо кичи ГЭС курулуп, жакын арада ишке кирүүсү күтүлүүдө. Мындан сырткары Кош көл айылында гольф курорттук отелинин курулушу башталды. Негизинен мына жылды жыйынтыктын алдында турабыз. Биздин ысык көл району үчүн өткөн жыл жакшы ийгиликтердин жылы болду десек биз жаңышпайбыз. Атап айтканда, албетте урматтуу президентибиздин койгон тапшырмалар негизинде, өкмөттүн койгон тапшырмалар негизинде, областтык жетекчилик койгон тапшырмалар негизинде биз ысык көл районундагы жалпы жетекчилик жамаат, аймак башкармалыктары, жалпы эл менен бир топ жумуштарды аткардык. Эң негизги көрсөткүчтөрдүн бири бул ушул инвестициянын көлөмү быйылкы жылы мынакей аябай жакшы көрсөткүч болду. 1 миллиард 300 миллион сомдун тегерегинде болду. Алардан кээ бирлерин чоң долбоорда атап айта турган болсом, мынакей Кош көл айылындагы биздеги гольф клуб курулуп атат. Мынакей бул гольф клуб адистерде эле өздөрүнүн оюн айтса керек. Бул бирден бир ушул Орто Азиядагы эң алдыңкы заманбап биздин туристтер үчүн туристтерди тартууга негиз болгон чоң бир объектлердин бири болуп жатат. Андан сырткары Бишкек Solar компаниясы мынакей ушул өзүнүн керектүү эмгектерин алып келип даярдап койду уже. Эмки жылы ушул кураштыруу иштери башталат. Ал деле ушул күндүн энергиясын тартууга, жумуш орун түзүүгө абдан чоң биздин долбоорлордун бири болуп келет. Андан сырткары ушул жалпы эле республикага таанымал Агрокуш мекемеси бар бизде. Бул негизинен ушул биздеги эттин областтагы мындай көп көлөмдүү ушулар берет десек болот. Булар мынакей быйылкы жылы мына өзүңүздөр деле көрсөңүздөр керек. 12 жаңы бөлүктөрүн жаңыдан куруп, ал жерде дагы ушул өздөрүнүн салымын кошуп, ал жерде дагы бир курулуш аяктап бүгүнкү күндө иштеп жатат.
Тамчы айылына жайкысын эс алуучулар абдан көп келген айыл. Мындан улам медициналык тейлөө дагы өз деңгээлинде болушу керек. Бул жагдай эске алынып, чет элдик кайрымдуулук уюмунун колдоосу менен мыкты жабдылган медициналык жардам көрсөтүү жай дагы ачылды. Биздин экинчи этажыбыз хирургический операционный бөлүк болуп, бизде бүт бар жабдыктар менен камсыз болунган. Камсыз болуп, жайкы маалда командировать этип атайын Бишкектен врачтар келип иштеди. Жай мезгилинде вызовтар көп болуп, жана кайрылуулар көп болду. Амбулаторлук кайрылуулар 1770тен ашык болду. Вызовтар болсо 1200-гө жакын болду. Шайбек ата айыл өкмөтүнө караштуу Саруу айылында болсо айылдык мектеп толук оңдоп түзөөдөн өткөрүлдү. Айыл балдары азыр жылуу, бардык шарты каралган мектепте билим алып жатышат. Кошумча мектеп окуучулары жана айыл жаштары үчүн чоң футболдук аянтча дагы жасалып ишке берилген. Биздин мектеп 1985-жылы чоң кардын азабынан анайынан салынган. 1985-жылы 195 орунга эсептелип салынган. Ошондон бери биздин мектепте капиталдык ремонт жүргүзө элек болчу. 40 жыл өтүп кеттир. Анан быйылкы окуу жылында 2024 окуу жылында бизде капиталдык ремонт толугу менен жүрдү. Полдор алмашылды, косметикалык ремонт жүргүзүлүп, эшиктердин бардыгы тең евро ремонт болуп, бардыгы алмашылды. Азыр балдар бардык жакшы жагдайда жылуу мектепте окуп атат. Айыл өкмөткө караштуу Өрнөк айылында болсо жаңы бала бакча түптөлүп жатат. Айылдыктар белгилегендей, мурда бала бакча такыр эле жок болуп, балдарын коңшу айылдарга ташып келишкен. Биздин айылга бала бакча курулуп жатат. Кудай буйрса, талапка жооп бергендей курулуп атат. Жакшы. Мурда айылыбызда бала бакча жок эле. Баарыбыз кубанып атабыз, ушул бала бакчалуу болуп калабыз деп. 78 миллион акчага курулуп атат дейт. Аябай жакшы болуп келатат. Кудайым буйрса, эми жакшы болуп бүтөт го деген ойдобуз. Мыкты иштеп атышат, токтоп калган жок. Быйылкы жылы жалпы эле район аймагында 25 чакырым ички жолдордо толук оңдоп түзөө жумуштары жүргүзүлдү. Белгилей кетсек, мурдагы жылдары жылына болгону 5-6 чакырым жолдор жасалып келген. Учурда 2025 жылы жасала турган ички жолдорду асфальтка чейинки даярдоо иштери жүргүзүлүп жатат. Кошумча Чолпон Ата шаарынан ички борбордук 4 чакырым жолду жасоого азыртадан иштер жүрүүдө. Ушул биздин жолубузду ушул айыл өкмөтүнүн каржылоосу менен жасап беришти. Аябай жакшы, ыңгайлуу болуп калды. Бул жерден өткөндө ушул жолубуз начар болгондуктан машина менен жүрүүгө ыңгайсыздыкты жаратчы. Азыр аябай жакшы. Тротуарлары менен адамдар, жөө адамдар басканга да ылайык. Чоң маселе ушу Чолпон Ата шаарынын ичиндеги негизги автожол болчу. Автожолдун абалы, ал жердеги тыгындар көп маселе жаратчу. Быйыл мынакей ушул Кыргыз Республикасынын Минтранс аркылуу ушу жолдун курулушун баштадык. Министр өзү дагы 2 жолу ушул жерге келип кетти ушул маселе боюнча. Жол буйрса атайын долбоор бекитилген. Долбоордо ушул 2 тараптуу болот. 2 тарапта ушу ар биринде 2ден болуп 4 линия болот. Ошо 4 линиянын четинде андан сырткары мүмкүн болушунча көбүнчө ушул авто токтоочу жайларды көбүрөөк эске алатабыз. Негизинен бүгүнкү күндө ал жердеги жолдун алдындагы сууларды жылдыруу, телекомго тиешелүү байланыш кызматына тиешелүү дагы чуалгыларды жылдыруу иштери да кошо жүргүзүлүп кетип жатат баардыгы. Буюрса негизги биздин максатыбыз бүгүнкү күндө бир аз биздин тургундарга ыңгайсыз жарашы мүмкүн, бирок негизги максатыбыз ушу кийинки жылга мындай тактап айтканда 1-июнга сезондун ачылышына ушул жолду жакшынакай кылып бүтүрүп, биздин туристтерге, биздин тургундарга жакшынакай кылып тапшыруу максатында алып кетебиз.
туризмге ыктаган Чолпон Ата шаар боюнча дагы бир катар долбоорлор ийгиликтүү ишке ашууда. Быйылкы жылы шаар ичиндеги көл жээктеринде жайгашкан башаламан соода түйүндөрү алынып, иретке келип жатат. Эмки туристтик убакытка азыртадан даярдык көрүлүп, тротуарлар, велосипед жолдору курулууда. Быйылкы жылы бизде Чолпон Ата шаарында 2025 жылдын туристтик сезонуна даярдык көрүү максатында келген туристтерге тоскоолдук жаратпастан мына азыртадан даярдыктарды жүргүзүп атабыз. Мисалга айта кетсек, мына азыр биз турган Чикиров көчөсү бул биздин туристтерибиздин эң көп жыш жайгашып, анан басчу жолунда туруп атабыз. Бул жерде асфальт төшөлгөн. Асфальт төшөлгөндө баягы келген туристтерге басканда мындай ыңгайсыздык жаратып атканда, мындай тротуарларыбыз жок болчу. Азыр мына оң тарабына дагы тротуар иштерин жүргүзүп атабыз. Мына өзүңөр көрүп тургандай бул подпорный стеналардын бардыгы коюлду. Брусчаткаларды төшөйбүз. Ушундай эле жумушту бул биздин сол тарабында жүргүзөбүз. Эмелердин бардыгын элдер менен, жарандар менен сүйлөшүп, красный линияга жылдырдык кашаларын. Мындан сырткары освещение, жарыктандыруу боюнча айта кетсек, жарыктандыруу иштерин дагы именно биздин жаңа курорттук көчөлөрүбүзгө дагы жарыктандыруу иштерин коюп атабыз. Бул электричествого үнөмдөө максатында жаңакы күн нурунан ала турган освещенияларды койдуруп баштадык. Бул жалгыз гана Чолпон Атада эмес, мындай иштер биздин Бактуу Долонот айылында, Боз Терели айылында, ушул айылдарда да жүргүзүлөт да. Быйылкы жылы район үчүн кайгылуу окуялардын бири бир нече айылдарда катуу жааган жаандын кесепети болду. Темир айылында тынбай жааган жаандан улам сел жүрүп, ондогон үйлөр жараксыз акыбалга келген. Бирок жабыр тарткандар эшикте калган жок. Мамлекет ар бирине турак жай салып берип, азыраак зыян тарткандарына акчалай көмөк көрсөттү. Табияттан катуу кырсык болду, катуу эле болду. Ал жагынан катуу эле болду, бирок өкмөт жакшы эле жардам берди. Элге жакшы эле жардам берди. Өкмөткө рахмат. Биздин Садыр Нуркожоевичке, биздин аким, губернаторлорго чоң рахмат. Ошолордун күчү менен, Кудайдын эмеси менен жакшы жардам беришти. Тала калтырган жок. Азыркы тапта ар бир айылда муниципалдык мекемелердин ишин жакшыртуу, калкка сапаттуу кызмат көрсөтүү боюнча аракеттер көч. Материалдык техникалык базаны чыңдабаса, аларды ишке ашыруу кыйынга турат. Мындан улам жыл сайын техникалык база жаңыланууда. Бүгүнкү күндө мына өзүңүздөр көрүп тургандай бизде техникаларыбыз эски бир газеттер менен ташчу. Мусоробуз жок, газеттер менен ташып жүрчү. Анан бүгүнкү күндө ушул обл администрация тараптан, райондук администрация тараптан ушу жардам кылып мына бизге эки жактан эки фонддон бөлүп берип 4 миллион 388 миңге мына бүгүнкү күндө жаңы 14 кубтук мусоробуз келди. Бүгүн элди сүйүнүп отурат. Кудай буюрса, мына жакын арадан баштап ишке кирип баштады. Биз бүгүнкү күндө толук кандуу оформить этип полный машинаны алдык өзүбүзгө. Өзүңүздөр көргөндөй бизде 8 айыл бар буягы орто өрүктүдөн. Амайма тоолуу район, тоолуу айылдар бар бизде, Көкдөбө, Каралдөбө, ошолорго да кызмат кылат. Бүгүнкү күндө бүгүн эл сүйүнүп отурат. Ошо эмне дейбиз, Кудай буюрса жаңыл алынар астыда көп болуп атат. Мына өзүңүздөр бизде техникалар аз болчу. Мына жаңы мусоробуз келип атабыз. Эмдиги жылкы дагы бир мусоробуз жетпейт деп атабыз. Эмдиги жылкы дагы караштырып атабыз. Кудай буюрса эмдиги жылкы дагы мусоробуз алып, ошо айылдын тазалыгы боюнча иш алып барабыз, Кудай буюрса. Ошентип Ысык Көл району быйылкы 2024 жылда бир катар долбоорлор менен ийгиликтүү жыйынтыктап, 2025 жылга карата ишенимдүү кадам таштап жатат. Эдил Мерсбек, 7 канал, Ысык Көл облусу.